Рустам Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, мына мыйзамсыз камалгандар жөнүндө маселе көтөрүлүп атат, бирок Васька слушает да есть дегенде алар кылы дагы иш айып койбойт. Биз айтып аткан маселелер качанга чейин биздин тийиштүү комитет мыйзамдын так аткарылышын көзөмөлгө алып талап коймоюнча. Биз өкмөт келгенде эле ушул өкмөт мыкты иштеп атасыңар, баракелде, рахмат, ыраазыбыз деп ыраазычылык билдирип атпайбызбы? Аларды чакыргандан пайда жок, себеп заматта өңүбүз өзгөрөт жогорку кеңеште. Мына ушул жерлерде де ушундай аябай чоң тополоңдор болуп атыптыр, мыйзам бузуулар болуп атыптыр. Ушул көзөмөлгө алчу орган жок деп айтып атабыз. Көзөмөлгө алчу орган жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин тийиштүү комитеттери. Дары дармектердин кымбатташы, дагы башка бир маселелердин бардыгын тийиштүү комитет парламенттик угууга алып келип ордуна коюп койсо болот. Бирок ага күчүбүз жетпейт. Ага эркибиз да жетпейт. Башка бирөө жасап бербейт биздин жасай турган жумушту, урматтуу кесиптештер. Мыйзамды биринчи жогорку кеңеште кармашыбыз керек. Мен айттым, эгер биз жогорку кеңеште мыйзамды кармабасак, башка жерден талап кылууга биздин укугубуз жок. Мына мен кече эки жолу себептүү иш менен комитетке келбей калдым эле. Комитет заматтамага кат жазып, кайда болгонуңузду айтып койсоңуз деп. Эгерде мыйзамдын аткарылышын Мадумаровдон талап кылгандай кылсаңар эле өлкө гүлдөйт. Кече биздин комитеттин жыйыны өттү. Биздин регламенттин беренесине талабына карабай 7 киши отурса, жана конституцияга чечме берген азамат жигит чыкты да 7 киши отурат, кворум бар, чечим кабыл алына берет деген чечимди колуна карматып берди. Эгер биз өзүбүз конституциялык мыйзамды ушундай бузуп аткандан кийин кимден талап кылабыз? Кантип укугубуз бар талап кылганга? Бул жерде так жазылып турат, көпчүлүгү деп. 14 кишинин көпчүлүгү, мен кыргызчаны жакшы түшүнөм, 8 болот. 7си жарымы болот. 10 секунд. Нурлан Тургунбекович, сиз адилеттүүлүктү сүйгөн, дайым калыстык үчүн күрөш жүргүзгөн, туруктуу позицияңыз бар инсан төрага катарында сизден суранам, кечеки биздин өткөн комитетке өзүңүздүн позицияңызды билдирип койсоңуз. Рахмат.